Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн Улуттук тарых музейине окутуунун инновациялык жолу менен сабак өтүүнүн үлгүлөрүн жайылтуу максатында кыргыз эли колдонгон жазуулар жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары деген темада далилдүү материалдар менен баяндама берүү үчүн келип отурабыз. Бүгүнкү биздин баяндамачыбыз Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин кыргыз тил кафедрасынын доценти, филология илимдеринин кандидаты Исмаилова Даражан Намазовна кенен айтып бермекчи. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биз сиздер менен сөз кыла турган тема бул кыргыз жазуусунун тарыхы жана кыргыз эли колдонгон жазуулар. Кыргыз эли Орто Азиядагы жана Саян Алтайдагы эң байыркы элдердин бири болуп эсептелинет. Бул кыргыз эли Октябрь революциясына чейин жазуусу жана сызуусу болгон эмес деген маалыматтар айтылып келген. Ал эми 1990 жылы Союз кулагандан кийин ар бир Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүн алгандан баштап кыргыз тарыхчылары, кыргыз тилчилери ушул кыргыз жазуусу чындыгында эле болгон эмеспи же кыргыз жазуусу бар жөнүндө тарыхтар барбы деп ушул тарых барактарын казып издеп башташкан. Мына ошондон кийин көрсө биздин кыргыз жазуусунун тарыхы байыркы доорлорго тактап айтканда Орхон Энисай жазуу эстеликтериндеги жазуулар табылгандан баштап мына ушул кыргыз элинде көрсө жазуу болгон экен, болгон деген маалыматка таянып башташкан. Эми чындыгында эле кыргыз эли өзү Орто Азиядагы байыркы элдердин бири дедик, башынан нечен кыйын бар болуу, жок болууга чейинки доорлорду сүрүп келишкен. Мына ошол убакта Орхон Энисей жазуу эстеликтеринде булар таштын бетинде бул эпитафиялык жазуулар деп коебуз. Ошондой эле ар кандай түз тегиздиктерге таштын бетине, же болбосо балбал таштарга, ар кандай идиштердин беттерине жазууларды жазышкан. Бул байыркы түрк жазуусу деп аталып калган. Бул Орхон Энисайдагы жазуудагы таштагы жазууларды руникалык жазуулар деп аташкан да. Руникалык жазуу бул негизи сыйкырдуу жазуу дегенди түшүндүрөт. Ошол бул жазууларды окумуштуулар Радлов жана Томсендер кезегинде изилдеп ошол жазууларга көңүл буруп 1897 жылы ошол жазууларды чечмелеп анан басмага чыгарышкан. Бул жазуу эстеликтерде эмне жөнүндө жазылып бар болгон деген суроо болушу мүмкүн. Бул жазуу эстеликтеринде ошол кезде бир уруунун башчыларынын эрдиктери жөнүндө, жасаган бир жортулдары жөнүндө, ошондой эле ошол уруулардын бир эң тамгалары түшкөн. Себеби бул Орхон Энисей жазуу эстеликтеринде, таш эстеликтеринде жазуулар кийинчерээк ошол Саян Алтайдан, Таластан, Тывадан, Якутиянын ар кандай жерлеринен табылган жазуулардын бардыгын салыштырып окуп көрүшкөн дагы бир окшоштукту байкашкан. Бул ошол жана уруу эңдеринин окшоштуктары болгон. Мына ошондуктан ушул жазуулардын бардыгын карап чыгып, окуп, бул кыргыз элине тиешелүү экендигин ошол Радлов, Томсон деген окумуштуулар, ошондой эле кийинчерээк Малов деген окумуштуу дагы ошол кыргыздарга тиешелүү экендигин айтып чыгышкан. Бул жазуу эстеликтер кечээки эле жакында өзүбүздүн Талас өрөөнүнөн, ошондой эле Кочкор өрөөнүнөн дагы табылган. Урматтуу студенттер, мына мурайкы өзүңүздөр көрүп турган бул байыркы түрк урун жазуусу бар чоң таш, Талас өрөөнүнөн табылган таш. Бул 8-кылымга таандык таш. Демек, бул жазуудагы руникалык жазуулар менен Орхон Энисейден табылган таш эстеликтериндеги жазуулар бири-бирине дал келет деген окумуштуулардын көз карашы бар. Себеби ал таштарда ошол окуулар, жазуулар менен бирге эле ошол уруулардын дагы эң тамгалары дал келген. Ошондой эле кыргыз эли 10-кылымдан 11-кылымдарга чейин бул уйгур жазуусун колдонулган деген тарыхта маалыматтар бар. Себеби ошол учурда 10-кылымдарда уйгур каганаты түрк элдеринин үстүндө өзүнчө бийлигин, өктөмдүгүн жүргүзүп отурган. Ошол учурда мынакей уйгур жазуусун колдонушкан. Бул жерде
Согди тилинде деп турат. Согди тилинде бир карапанын бетине, карапанын оозуна бир каалоо тилек жазылган. Жазуунун бир эстеликтери ошол жерге жазылган жазуудан бир элестер экен. Ал эми бул жерге келе турган болсок, мында дагы байыркы рун сымал жазуусу бар. Бул дагы талас өрөөнүнөн табылган. Жана жогоруда сөз кылып өттүк. Кийинки учурларда эле биздин мына 19-кылымда эле ушул талас өрөөнүнөн жана кочкор өрөөнүнөн дагы ушул руникалык жазууларды, таш эстеликтерге жазылган жазууларды табышкан. 12-нчи кылымдардан тартып 19-нчу кылымдарга чейин бул кыргыз эли араб жазуусун колдонуп келишкен. Араб жазуусу ошол убакта араб дини, мусулман дини таралып, араб халифаты түрк урууларына жана башка урууларга чейин өзүнүн баягы динди таратуу максатында жайылып баштаган. Мына ошол учурда кыргыз эли бул араб жазуусун колдонуп баштаган. Эми тарыхта ушул кылымда же ушул жерден башталган деген сөз али так боло элек, бирок ошондой болсо дагы мына эрекинде өзүңөрдөй көрүп тургандай таш эстеликтериндеги араб жазуулары бул эчен кылымдык жазуулар экендигин көргөзүп турат. Мына бул жерде мисалы 12-15 кылымдарга таандык мынакей ташка чегилген араб жазуусун көрүп турасыздар. Бул араб жазуусун кыргыз эли колдонгон учурда бизге жеткен маалыматтар булар мисалы Жусуп баласы менен белгилүү Махмуд Кашгарини билесиздер. Булар орток түрк адабиятына тиешелүү, ошо түрк мурастарын калтырып кеткен улуу инсандар. Ушул Жусуп баласы менен Махмуд Кашгарини, мисалы Жусуп баласынын кут алчу билими, Махмуд Кашгаринин түрки тилдер сөз жыйнагы экөө тең чоң эмгектер. Булар араб тилинде жазылган эмгектер. Ошол араб тилинде жазылып, анан ошол өздөрүнүн уруусуна, ханына тартуу белек кылышкан. Негизи араб тилинде жазылган. Кийинки көчүрмөлөрү дагы ушул араб тилинде, ушул биздин күнгө жеткенге чейинки 4 жолку көчүрмөсүнөн ошол араб тилинде бизге сакталып калган. Ошондой эле араб тилинде кыргыз элинин белгилүү саясий ишмери, белгилүү агартуучулар, мисалы кыргыз алипесин түзгөн эң алгачкы агартуучубуз бул Эшеналы Арабаев болуп эсептелет. Ушул Эшеналы Арабаевдин эмгеги дагы араб тилинде жарык көргөн. Ошондой эле 1924-жылы кыргыз эң алгачкы газетабыз бул Эркин Доо газетасы дагы араб тилинде жарыкка чыккан. Бул араб тилин кыргыздар колдонулган учурда мына бизге жеткен ар кандай адабий мурастарыбыз бар. Баарыбызда суроо болушу мүмкүн да, бул араб тилин эмне үчүн колдонбай калдык дегенчи. Бул араб тилинин жазуусу эң биринчиден кыргыз элинин бардык сөзүбүзгө тыбыштары дал келбей калган. Ошондой эле бул араб жазуусундагы мисалы тамгалардын сөздүн башында өзүнчө жазылат, сөздүн ортосунда жана сөздүн аягында бир бөлөк болуп жазылышы, ошондой эле тамгалардын үстүндө бир кылач белгилер бар. Мына ушул белгилердин татаалдаштыгынан улам биздин кыргыз эли бул араб жазуусун колдонбай калган. Бир 1928-жылдан баштап кыргыз эли латын жазуусуна өткөн. Бул латын жазуусу өзүңөр билесиңер, азыр дүйнө жүзүндө көпчүлүк мамлекеттерде, улуу державаларда бул латын тилин колдонулат. Ошол латын тили кыргыз тилине келген учурда 1928-жылдан баштап биздин кыргыз грамматикабыз алда канча көп ийгиликтерге жетишкен. Мисалы Касым Тыныстанов өзүнүн Эни тилибиз деген эмгегин мына ушул латын тамгасында жазган. Латын тамгасынын дагы көп жакшы жактары болгон. Биз себеби ошол дүйнөлүк көп жакшы адабиятыбызга, маданиятыбызга, өзүбүздүн грамматикабызга бул латын тилинде жазылган эмгектерди көбүрөөк окуганбыз. Жана ошондой эле бул кийинчерээк анан 39-жылдарга чейин биз латын алфавитин колдонгонбуз. 39-жылдан баштап биз кыргыздары орус графикасына өтүү тууралуу көп маселелер козголо баштаган. Мына ошол 40-жылдан баштап биз орус алфавитине өткөнбүз. Себеби латын алфавити бизге орус тили аркылуу кирген сөздөрдү дагы жазууда өтө чоң айырмачылык болуп калган. Мына ошол өтө чоң айырмачылыкты жоюу максатында 40-жылдан баштап биз орус алфавитине өттүк. Же болбосо бул 9-кылымдарда бир туугандар кириллица деген бир туугандар ошол орус алфавитин түзүп чыгышкан.
Ал эми орустарга Петр I кезегинде ошол түзүлгөн алфавитти алып келген. Мына ошол алфавиттин негизинде биз 40-жылдан баштап орус тилинде же болбосо орус алфавитиндеги жок ө, ү, ың тамгаларын кабыл алуу менен бирге өзүбүздүн алфавитти түзгөнбүз. Ошентип биздин алфавитибизде бүгүнкү күндө 36 тамга 39 тубуштан турган кыргыз алфавити түзүлдү. Мына ушул күнгө чейин ошол алфавит менен жашап келебиз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алгач Кыргыз Республикасынын туусу, Кыргыз Республикасынын гимни, Кыргыз Республикасынын герби жана улуттук валюта жөнүндө, сом жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу. Туу Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Авторлук жамаат: Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бурчтуу кызыл кездемеден жасалган. Туунун эни анын узундугунун 5тен 3-үн түзөт. Нурлуу алкактын диаметри туунун 2-нин 5тен 3-үн түзөт. Күндүн жана нурлуу алкак диаметрлеринин катышы 5тен 3-кө барабар. Түндүктүн диаметри нурлуу алкактын диаметринин жарымына барабар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби. Герб Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1994 жылдын 14 январдагы токтому менен бекитилген. Авторлор Асейин Абдыраев жана Садырбек Тубанаев. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби ак кырбууланган көк түстөгү тегеректин ортосундагы канатын жайган ак шумкардын сүрөтүнөн, көлдүн ары жагында жайгашкан ала тоо кыркаларынан жана алтын нурун чачыратып келе жаткан күндөн, тегеректин 2 капталынан орун алган пахтанын жана буудайдын сабындагы башынын сүрөтүнөн, тегеректин жогорку бөлүгүндө орун алган кыргыз жана тегеректин төмөнкү бөлүгүнөн орун алган республикасы деген жазуудан турат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни. Гимн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1992 жылдын 18 декабрындагы токтому менен бекитилген. Сөзү Жалил Садыковдуку жана Шабданбек Кулуевдики, музыкасы Насыр Давлесовдуку жана Калы Малдабасановдуку. Кыргыз сому. Сом Кыргыз Республикасынын акча бирдиги. Улуттук валютанын бардык банкноттору жана монеталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана кайсыл жылы чыгарылгандыгына карабастан, төлөм каражаты катары төлөөгө милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш. Кыргыз Республикасынын улуттук акча бирдиги сом өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин 1993 жылы 10 майда жүгүртүүгө чыгарылган. Абдылас Малдыбаев, композитор, ырчы, коомдук ишмер. Бүбүсара Бейшеналиева, кыргыздардан чыккан биринчи балерина. Касым Тыныстанов, кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер. Тоголок Молдо, жазгыч, акын жана манасчы. Курманжан Датка, 19 кылымдагы коомдук, саясий жана аскердик ишмер. Алай ханышасы. Токтогул Сатылганов, төкмө акын, комузчу, аткаруучу, дастанчы. Алыкул Осмонов, кыргыз эл акыны, драматург, котормочу. Саякбай Каралаев, залкар манасчы. Жусуп Баласагын, 11 кылымдагы улуу даанышман, ойчул, акын, философ. Сүймонкул Чокморов, кыргыз кино актёру жана сүрөтчүсү.